Сабағыбыздын темасы үндөштүк закону, сингармонизм. Кептик агымдагы үндүү туштардын өзара таасирленүүнүн натыйжасында биринин экинчисине тилге жана эринге карай үндөшүп айтылышы үндөшүү же сингармонизм деп аталат. Үндүүлөр тилге карай жоон, ичке, эринге карай эринсизди айрым жерлерде ачык деп беребиз, ачык, анан эринчил болуп үндөшөт. Мисалы, биринчи жердештерибиздин андан кийин бул жерде жалаң тилге карай ичке, дагы мынакей тыбыштары, тыбышы тилге карай ичке, эринге карай эринсиз болду. Ичке, ачык үндүү десек болот. Ачык болду. Экинчисин карап көрөлүк. Экинчисинде үйлөрүбүздүн мында кетти. Демек бул тилге карай ичке болду. Бул дагы ичке. Ал эми эринге карай бул эринчил болду. Ачык эмес, эринчил болду. Жалаң эринчилдер катышты. Үчүнчү сөздү карап көрөлүк. Айылдаштарыбыз. Айылдаштарыбыз десек, бул жерде үндүү тыбыштар болду. Демек, булардын бардыгы тең. Тилге карай дагы, дагы жоон, эринге карай ачык, эринсиз десек болот. Биз ачык деп бергенден кийин ачык деп берелик. Ачык, эринсиз. Дагы бир мисал келтиребиз. Ырыскылашпыз. Демек, бул сөздөгү үндүүлөрдү карайбыз. Эринге карай ачык, тилге карай жоон, Демек, бул жерде дагы тилге карай экөө тең жоон үндүү. Ал эми эринге карай экөө тең ачык үндүү болду. Ачык үндүү. Демек, мына айрым сөздөрдө бизде үндөштүк закон өтө күчтүү болгон экен. Жердештерибиздин дегенде үйлөрүбүздүн ичке эринчил, ал эми айылдаштарыбыз ырыскылашып жоон экөө тең ачык болду. Үндөшүү түрк тилдери үчүн мүнөздүү тыбыштык көрүнүш. Ал байыркы түрк тилдеринде дагы болгон. Бирок байыркы жана азыркы көпчүлүк түрк тилдеринде тил күүсүнө карай үндөшүү кеңири тарагандагы, ал эми эрин күүсү боюнча үндөшүү сактала бербейт. Ал эми кыргыз тилинде болсо эрин күүсү боюнча дагы, тил күүсү боюнча да үндөшүү абдан кеңири өнүккөн. Үндөшүү уңгу сөздөрдө муундардын ортосундагы үндүүлөрдө болот. Мисал үчүн, мисал келтирелик. Та муундар ортосунда кетип атат. Па, не, ине, не, же десек. Же. Демек, муундардын ортосундагы үндүүлөрдө болду. Үндөшүү уңгу менен мүчөдөгү үндүүлөрдү да камтыйт экен. Демек, бир эле сөз ичинде уңгудаган үндөшүү болбостон, эми уңгуга уланган мүчөлөрдө дагы тиги болушу мүмкүн. Мисал келтиребиз. Мисал үчүн, эне деген сөзгө лар мүчөсүн уласак, эне лар эмес бизде, энелер болду. Демек, уңгудагы үндүү ичке жоондугуна карата
эринчил эринсиздигин карата мүчөдөгүндүрү дагы мына ошондой өзгөрүүгө учурайт экен. Тоолар. Тоого көптүк лар мүчөсүн алсак, тоолар эмес, тоолор болду. Анткени оңгудагы о тыбышы эринчил болгондуктан мүчөдөгү эринсиз болуп атат. Демек үндөшүү законуна башыйды дагы эринсиз үндү эринчилге өтүп кетти. Тоолор болду. Эликти деп коелук. Башка да мүчөнү улап көрөлүк. Элик деген сөзгө элик. Табыш чөйнөмөсүнүн н мүчөсүн улайбыз. Барабар элик н эмес, анткени бул жерде ичке болгондуктан дагы и да ичке, н жоогун болду. Ал эми үндөшкөндө ичкеге өтөт. Элик те. Демек оңгу менен мүчөнүн ортосундагы үндөшүү мына ушундай жолдор менен жүрөт экен. Кыргыз тилинде үндөшүүнүн деңгээлине карай, үндөшүүнүн деңгээлине карай толук үндөшүү, анан толук эмес үндөшүү деп бөлүнөт. Мисалы үчүн толук үндөшүүгө өмүрдүн, бул жерге жазалык биз өмүрдүн деп. Өмүрдүн. Карайбыз. Өмүр оңгусу дүн мүчөсү болуп атат. Дагы, үй дагы ичке, мүчөдөгү үндү дагы ичке. Ошондуктан бул жерде бул толук үндөштү. Же болбосо токойлуу деген сөздү алалык. Токойлуу. Мынакей. Демек жоон эринге карай эринчил. Буга луу мүчөсү болсок, у дагы жоон эринчил болду. Толук үндөшүп атат. Мисалы үчүн жакшылык. Жакшылык. Карайбыз. А дагы, дагы эринсиз, жоон, ага уланган мүчө дагы эринсиз, жоон болду. Эми толук эмес үндөшүүнү карайлык. Мисалы үчүн шылтоо дейт. Шылтоо. Карайбыз. Демек бул жерде тилге карай жоон, эринге карай ачык. Тилге карай жоон болду дагы, эринге карай эринчил болду. Демек бул жерде ачык үндү, эринсиз үндү, а бул жерде эринчил үндү келди. Демек бул толук эмес үндөшүүгө мисал болуп атат. Чайнек. Чайнек. Карайбыз. А тыбышы жоон, эринсиз, эринчил. Тыбышы ичке, ачык. Демек бул жерде эринге карай ээрчишпей калды. Эринге карай. Ал эми бул жерде эринге карай ээрчишти дагы, А дагы, дагы ачык үндү, тилге карай ээрчишкен жок. Толук ээрчишкен жок. Шумкар. Шумкар. Карайбыз. У эринчил, А эринсиз. Тилге карай экөө тең жоон, эринге карай бирөө эринсиз, бирөө эринчил болду, экинчиси эринсиз болду. Мына ошентип бул демек толук ээрчишүү, анан толук эмес, толук эмес үндөшүү болуп атат. Кыргыз адаби тилинде үндөшүү мыйзамынын бузулушу дагы орун алган. Бул кайсы учурда болот? Башка тилден кирген сөздөрдө учурайт. Мисалы үчүн, башка тилден кирген сөздөрдө үндөшүү эске алынбай калат экен. Мисал келтирелик бул жерге эле. Мисалы, адилет деген сөздү алалык. Адилет. Мына оңгу түрүндө турат дагы, бул жерде дагы А жоон, И менен ичке болду. Толук үндөшкөн жок башка жактан. Алиппе. Алиппе. А, мынакей. А жоон, ичке. Же болбосо айкел. Айкел жана башка. Мына бул жерде дагы А жоон, ичке болду. Ошентип башка тилден кирген сөздөрдө дагы үндөшүү закону бузулат экен. Кыргыз тилинде ээрчибес туруктуу мүчөлөр бар. Мына ошол мүчөлөр сөзгө уланган мезгилде дагы үндөшүү сакталбай калат. Мисал келтиребиз. Мисал келтирелик. Демек ээрчибес туруктуу мүчө болгондо сүт кошобуз кор.
Бул кор мүчөсү туруктуу мүчө, өзгөрбөйт. Ошондуктан бул үй ичке болсо о жоо. Бул өзгөрүүгө учураган жок. Же болбосо ушул неме жем кошулган кор, жем кор. Мында дагы үндөшүү сакталган жок. Ичке, о жоон болуп кетти. Үндөшүү сакталган жок. Илимпоз. Илимпоз. Демек бул жерде карайбыз. Ичке, о жоон. Демек мына поз деген мүчө бул туруктуу мүчө. Бул мүчөлөр туруктуу мүчө болгондуктан булар үндөшүү законуна баш ийбейт экен. Ошентип биз үндөшүү закону жөнүндө маалыматка ээ болдук.